К нам приехали делегаты из 15 стран. Это США, Борбор это кала Бишкекте Китай. шаардык саламаттык сактоо боюнча City Hills конференциясы өтүп, 15 өлкөдөн келген эксперттер Бишкектеги коомдук саламаттык сактоо боюнча актуалдуу маселелерди талкуулашты. Анда негизги көйгөй катары маңзатка болгон көз карандылык, аракештик, ВИЧ дартын жугузуу жана туура эмес тамактануудан ден соолукка келип чыккан көйгөйлөр талкууланды. Мындай эксперттер бир аянтчага чогулуп, 2 күн бою коомдук саламаттык сактоого байланыштуу эң актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашуу жүргүзүшөт. 2012-жылы биринчи жолу Лондон шаарында City Hills конференциясын өткөргөн Дэвид Макинтош Баңгизаттын алкоголдун жана тамекинин ден соолукка тийгизген зыянын азайтуу боюнча Улуу Британиянын акыркы 25 жылдагы жетишкендиги тууралуу баяндама жасап, ал өзүнүн тажрыйбасына таянуу менен Ички иштер министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги жана коомчулуктун жардамы менен бул жагымсыз иштердин алдын алса болот дейт. Биз бул маселелерди чечүү үчүн бардык жактын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек. Алар окумуштуулар, медицина кызматкерлери, коомчулук жана башка бардык кызыктар тараптар менен маселелерди кантип чечүүбүз керек. Ушул жаатта 2 күн бою ушул жерде талкууларды жүргүзөбүз жана бири-бирибиз менен тажрыйба алмашабыз. Кырдаал ар бир өлкөдө ар башкача. Менин тажрыйбамда маңзат менен күрөшүү үчүн Ички иштер министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги жана коомчулук жапа-тырмак иш жүргүзүү керек. Ошондо мунун алдын алса болот. Буга катар панелдик талкуулоонун жүрүшүндө Борбор Азия жана Кытайдын түрмөлөрүндөгү саламаттык сактоо жана социалдык жумуш темасына арналган китепти сунуштап, City Hills эл аралык конференциясы биздин изилдөөлөрүбүздү көрсөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө деген Франкфурт прикладдык илимдер университетинин профессору жана Solid долбоорунун жетекчиси Хейне Штовер биздин суроолорубузга да жооп берип, ал окутуучулардын жана социалдык маселелер боюнча иштеген адистердин квалификациясын жогорулатуу менен маңзаттан көз карандылыкты жана анын алдын алуу жолдорун күчөтсө болот дейт. Биз Кыргызстандагы Бишкек мамлекеттик гуманитардык университети менен кызматташабыз. Социалдык психология факультети менен эл аралык деңгээлде тажрыйба алмашабыз. Учурдагы долбоор аркылуу биз бардык өлкөлөрдөгү маңзаттан көз карандылыктын жоюунун үстүндө иштөөдөбүз. Ал үчүн окутуучулардын, социалдык маселелер боюнча иштегендердин квалификациясын жогорулатуубуз керек. Жыйындын негизги идеяларынын бири окумуштуулар, саясатчылар жана иш жүзүнө ашыра тургандардын ортосундагы ажырымды жоюу максатыда биринчи орунга коюлган. Бул аракеттерди ишке ашыруу үчүн бир гана медицина кызматкерлеринин көзүн карап отура бербей, биргеликте жалпы коомчулук жана социалдык кызматкерлердин тобунан түзүлгөн биргелешкен адис даярдап чыгуу зарыл деген оюн Кыргызстан социалдык кызматкерлер ассоциациясынын президенти Эрик Уразалиев билдирди. Медицинский жардам ал өзүнчө болбой, социалдык менен байланыш керек. Эми үчүн социалдык деген эмне? Бул деген кайсы үй бүлөдөн келген, ата-энеси каякта, миграцияда жүрөбү, жумушсуз жүрөбү дегендер социалдык паспорт деп коет. Ошонун баарын изилдөө үчүн баягы ооруган кишини медик да караш керек, социалдык кызмат да караш керек, кызматкерлер да караш, адис да караш керек. Ошондой мен буларга сунушум медакадемиялар менен биригип туруп, ошондой мындай айтканда адис ачыш керек. Даярдаш керек ошо адисти. Мен койгон маселелер ушул болуп атат. Бирок бул керектүү конференция болуп атат. Борбор Азияда жашаган 70 миллиондон ашуун калк ден соолукка байланыштуу бир катар көйгөйлөргө тушугушат. Анын ичинде жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулардын жогорку деңгээлге жетиши, ошондой эле эне менен баланын саламаттыгына байланыштуу маселелер бар. Буга катар маңзат, алкоголдук ичимдиктери, электрондук тамекилерге азгырылган жаштар ар бир өлкөдө көйгөйлүү маселеге айланып, ден соолукка терс таасирин тийгизип жатканы ачык эле көрүнүш болууда. Бул жаатта алдын алуу иштери Кыргызстанда да жүргүзүлүп жатканын, ал үчүн жапа-тырмак иш жүрүшү керектигин бүгүнкү жыйынга катышкан Жогорку кеңештин депутаты Венера Райымбачаева билдирди. Социалдык саясат боюнча комитетте бизде жумушчу топ түзүлгөн. Ошол табак о вреде по табакокурению деген. Биз ошо мектептерди барып карап чыгабыз, ошол эле гипермаркеттерди барып карап чыгабыз деген. Жанагы табактарды өзүнүн дагы процедуралары бар. Кандай жерде туруш керек, жабык жерде туруш керекпи, мындай рекламаларын карайбыз. Бизде ар бир жерде рекламалар болуш керек. Запрещено курить деген жерде. Ошол жана общественный жерлерде кафе болобу, магазиндер болобу, же дүкөндөр, же
ошол эле мектептерде ошол знактар сөзсүз түрдө болуш керек. Баңгизаттарына алкоголдук ичимдиктерге жана жугуштуу эмес ооруларга каршы натыйжалуу чара көрүү жана тажрыйба алмашуу үчүн уюштурулган жыйын быйыл 12-чи жолу өткөрүлүүдө. Белгилей кетсек, Бишкек шаарында алгачкы ирет уюштурулду. Бакытбек Болсунов, Талант Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.